Бала төрөп, фигурам бузулганда кайненем минтип оозумду ачырды. Билесиңби, KG окурмандарынын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет окурмандын катын жарыялайбыз. Эгер сизде дагы кызыктуу баян болсо, бизге жөнөтүңүз. Башкы беттеги сүрөттүн окуяга тиешеси жок. Жолдошум менен сүйлөшүп жүрүп баш кошконбуз. Кыз жигит кезибизде кайненемди аябай стерва кылып сүрөттөчү. Башында баласы айтып жаткандан кийин ошондой эле болсо керек дечүмүн. Кээде сүйлөшпөй эле койсомбу, кайненем катуу болуп калса кантем дейт элем. Ортодон 1 жыл өткөндөн кийин тааныштырууга чакырды. Башымды эмне кийсем экен, узунураак көйнөк сатып алайын, чачымды өрүп же түйүп койсомбу, боенбой эле коет окшойм деген ойлор ээлеп алды. Ошол күн келди. Кайненемди көргөндө оозум ачылып калды. Аны 55 жаштан ашкан аял болгондо да айыл жергесинде жашаган деп эч ким айтпайт. Орусча айтканда стройная экен. Бою, чачы узун, ашыкча салмагы жок, кашы терилген, тырмактары жасалган, кыскасы мен элестетип алгандай желмогуз эмес. Буга чейин мынча узун көйнөк кийген эмес окшойсуң. Ооба, мага спорттук кийим менен жүргөн ыңгайлуу. Мага да мурун жакчу, азыр көйнөк менен жүргөн жагат. Ай, бат эле тил табышып кетесиңер го, деп жигитим күлдү. Баш коштук. Баары ойдогудай, күйүмдүү күйөөм, өз кызындай көргөн апам бар. Өз кызындай десем аша чаап кеткен болом. Бири-бирибизди сыйлаган кайнене келин болдук. Жолдошум экөөбүз туруктуу жумуштап, дарыгерге текшерилип, витаминдерди ичип, балалуу болууну пландагыча 1 жылдай өттү. Апам менен жолдошум боюмда бар экенин укканда кубанычтарын жашыра албай бийлеп жиберишти. Жалгыз уул болгону үчүн батыраак неберелүү болгусу келсе керек. Ошентип биз күткөн күн келди. Кыздуу болдук. Атын кеңешип Адель деп койдук. Кыркы чыгып келиним тыңыгыча үйгө келбей тургула деп бала көрчүлөрдү токтотуп салды. Төрөттөн кийин депрессияга мени колдоп турган адамдар болсо дагы баттым. Стресс болгондуктан семирип да кеттим. Bir күнү кайненем мени карап, мурункудай фигураңды сактап калгың келеби? Мендей сулуу боюнча калгың келеби я? Апа, албетте. Бирок чарчап, стресс болгонго семирип эле баратам. Курсагым да ушул боюнча калып калбаса экен. Ошол үчүн эртеңден баштап фитнеске же йогага барсаң болот. Сумкамды карасаң, абонемент алып койдум. Баланы болсо мен карап турам. Эми небереме 2 саат чыдабай эмне болупмун? Апа, күткөн эмесмин. Чоң рахмат. Кайненемди идеалдуу деп айтпайм, кээде кайненелигин кылып коет. Жумуштарыма кийлигишет. Келиндер мени жакшы түшүнсө керек. Бирок бул кылганын эстесем, жүрөгүм жылыйт.